Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия Алмазбек Атамбаевди оор кылмыштар боюнча айыптоодо. Алар Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда Орусиянын жарандарына 135 ок атуучу куралдарды тапшырган. Бул жарандардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү бар. Кой таштагы турак жайды мыйзамсыз алган. 3-чү, Крим төбөлү Азиз Батыкаев Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө мыйзамсыз бошотулган. 4-чү, Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда 35,65 гектар жер тилкесин айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына мыйзамсыз которгон. 5-чи, Дастан ишканасынын айрым кызматкерлеринин жардамы менен кой таштагы жерди мыйзамсыз бузуу менен сатып алган. 6-чы, Чоң Саройдо 4,61 гектар жер тилке Алмазбек Атамбаевдин атына мыйзамсыз өткөн. 7-чи, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоочу компанияны Алмазбек Атамбаев өзү тандаган. Бул иштен улам мамлекетке чоң зыян келтирилген. 8-чи, 2016-жылы Аида Салянова интернеттеги социалдык тармактарында ЖЭПке көмүрдү мыйзамсыз ташып келүү боюнча жазып, Атамбаевдин жеке менчик компанияны колдогон деп жазган. 9-чу, Алмазбек Атамбаев болгондо баардык бийликти өз колуна алып, уюшкан кылмыштуу топту түзгөн. Ал датка кеминдик курууда, музейди оңдоодо аралашкан. Учурда Алмазбек Атамбаевдин экс-президенттик статусунан ажыратуу маселеси Жогорку кеңеште атайын комиссия карап жатат. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин тушунда Ак үйдүн басымсыз соттор Заноза KG басылмасына каршы миллиондогон доо арыздарды канааттандырган эмес. 2017-жылы Алмазбек Атамбаев ар намысын коргоо боюнча башкы прокурордун айынан Заноза KG сайтына жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Бирок кийин Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезинде журналисттерди сотко бергенине өкүнөөрүн билдирген. Депутаттык комиссия тарабынан Алмазбек Атамбаевга тагылган айыптар боюнча ИИМдин өкүлү тергөө жүрүшүндө Атамбаевдин аты айтылып жатканын билдирди. Ал сурактагы мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов Крим төбөлү Азиз Батыкаевдин бошотуу боюнча Алмазбек Атамбаевдин катыштыгы бар экендигин, тапшырма түшкөнүн айткан. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусун алуу жөнүндөгү жагдай мындайча баяндалат. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылгандан кийин гана жазык жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилинде Кыргыз Республикасынын экс-президентинин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун корутуусу менен бышыкталган, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеш тарабынан коюлган өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы жөнүндөгү айыптоонун негизинде гана Кыргыз Республикасынын статусунун макамынан ажыратылат. Демек, бүгүн процедура боюнча биринчи демилгелүү топтун кат Жогорку кеңешке келип түшкөн. Анын негизинде тийиштүү комитеттин 13-июндагы чечими чыккан. Комитеттин төрагасы Керезбековдун колу турат. Анын негизинде Жогорку кеңеш комиссия түзгөн. Ана комиссиянын курамы Атамбаевдин убагында жүргүзүлгөн саясий кулдукту айтып отурсак күн батып калат. Ошон үчүн мен кыска нуска расмий тил менен жалпыга түшүнүктүү болсун деп расмий тилде жазылган биздин атыбыздан комиссиянын дарегине арызды окуп берейин, силерге тапшырып берейин. Ак үйдүн басымысыз жазай албайт болчу. И дагы беш иш боюнча биздин Занозадагы сайт чыгып атса, аны ошол эле вечерний Бишкек тартып алган Рябушкин деген жигит Кыргыз патентке арыз берип, өзүнө каттап коюп атат Заноза деген ишти. 2016-жылдын 14 май күнү баатыр энелерге медаль, орден тапшырып, ошолорду куттуктап атканда мурунку экс-президентибиз Атамбаев баратып эле тиги негизги сөздөн айнып башка жакка кетип айтты. Акаевчылардын башында Талгарбеков турат, Бакиевчилердин башында Калматов турат. Булар күч менен бийликти тартып алам деп атат деп, ошол сүйлөп атканда прокурорго дагы, тергөөнү алып баруучу тергөөчүлөргө дагы, сот системасындагы бир учурда установка берип кетти. 3 жыл мурун бизди эмне үчүн камалдык? Ошол Атамбаевдин отчетун жана отставкасын сунуш кылган үчүн камалдык. Белгилеп кое турган нерсе, биз Атамбаевдин отставкасын талап кылган жокпуз. Анын камап коерун билип, болгону сунуш гана кылдык. Атайын жаздык, биз талап койбойбуз. Биз болгону сунуш гана кылабыз дедик. Ошо сунуш үчүн мына камалдык. Биз Атамбаевди каршы 15-жылы 10 октябрь 28 октябрда сотко бергенмин. Бул мыйзамсыз агитация жүргүздү деп. 1 май район соты жооп табылган жок.
2016 жылы 20 ve 21 Mart'ta Kadırov aytып koyan, Kadırov öz sotko örgənmiz. Bul оппозицияны ташпыран кылгыла деп телевизион аркылуу кайрылган. Дүйнө жүзүнө кыргыз мамлекетибизди шерменде кылып, мыйзамдагы уру Батукаевди кое берди. Мына ошондон кийин бизге инвестор келген токтоду. Бизге туристтер келген кача баштады. Бул мамлекетти дүйнөсүндө шектүү мамлекет кылып койду. Батукаевди кое бергенде Атамбаев башында турганы бүт кыргыз элине маалим. Бир күндө сот бүтүп атат. Бир күндө паспорт алып атат. 100 миңдеген кыргыздар бир күндө паспорт ала албайт. Бир күндө прокуратура чечим чыгарып берип атат. Спецназ менен сопровождение келип туруп, аэропорттон килемди салып туруп узатып коюп атат. Мына мунун башында Атамбаев турганы бул факт, урматтуу агайын туугандары. Атамбаев бийликти узурпация кылды. Барыңыздар жакшы билесиздер. Атамбаев турганда ген прокурордун башы ким эле? Атамбаев болчу. Жогорку сотдун төрагасы Атамбаев болчу. ГКМнын башчысы Атамбаев болчу. Эмне калппы? Барыбызга факт мунун бары. Когда я сказал, почему ты, Өмирбек Токтогулович, не достраиваешь торговый центр, говорю, тут же был стадион, инструментальщик. Зачем тогда, ты, говорю, загубил стадион? Он попросил меня и там помочь. И там я ему помог получить в суммах около 2 миллиардов сомов. Я всегда обманываюсь.